Көрнүктүү куудул Абдылда Иманкулов Бабановду колдоого элди үгүттөгөндүгүнө бушайман болуп, калың элден кечирим сурады. Бүгүн журналисттер үчүн маалымат жыйын уюштурган куудул президенттикке талапкер Өмүрбек Бабанов менен 10 сентябрдан бери Ош облусунун аймагын кыдырып, элди Бабановду колдоого үндөп жүргөн. Эл арасында 16 октябрь күнү Кыргызстанда жаңы президент шайланып, ал Өмүрбек Бабанов экендигин айтып жүргөн талапкер жакында Бакыт Төрөбаев менен биригип, аны премьер-министр болоорун жар салган. Өзгөрүлгөн программалар, туруксуздук, ишенимсиздиктен Иманкулов Бабановду колдоодон баш тартты. Бул тууралуу кененирээк кийинки материалда сөз болот. Кыргызстанда 10 сентябрдан баштап президенттик шайлоого карата үгүт иштери расмий башталган. Бул жарышка 13 талапкер катталып, көчөлөр жарнамалык баннерлерге толду. Шайлоо алдында күндө талапкерлердин айланасында талкуу жараткан окуялар элди зериктирбей, жашоо саясаты менен болуп калды. Бүгүн куудул Абдылда Иманкулов Өмүрбек Бабановду колдоп, элге берген убадаларына ишенбөөгө чакырды. Президентке талапкер Өмүрбек Бабановдун эл менен жолугушуусунда алып баруучулук кызматты аткарып жүргөн куудул аны менен кызматташуусун токтотту. Ошол жолугушууга барган айылдарда, райондордогу, шаарлардагы мен Өмүрбек Токтогулович менен кошулуп, ушундай болот, мындай жаркын келечекте жашайбыз, тигиндей мындай кылабыз десем, мен сиздерден сураган, сиздер биринчиден мени кечирип, экинчиден менин ал сөзүмө ишенбейт. Эртең 15 октябрда өзүбүздөр көкүрөгүбүздөр менен сүйлөшүп, кеңешип, мен тигил талапкерге же бул талапкерге салгыла, тие салбагыла деп айта албайм. Өзүбүздөр кеңешип көрүп салыңыздар. Мен бүгүндөн баштап Өмүрбек Токтогуловичту коштоп жүрүүдөн токтодум. Иманкулов Бабановдун иштөө багыты программасын жактырып, үгүт иштеринде аны колдоп, алып баруучу кызматты аткарууга макулдук берген. Бирок Өмүрбек Бабанов менен Бакыт Төрөбаев бириге электе Бабанов президент болсо, Кыргызстан же парламенттик, же президенттик башкарууга өтөт, премьер-министр деген түшүнүк болбойт деп элге убада бергендигин Иманкулов ырастайт. Андан көп өтпөй эле Жалал-Абаддагы эл менен жолугушууда Өмүрбек Бабанов Төрөбаев менен бириккендигин жарыялап, бири президент, экинчиси премьер-министр болоору айтылганда, куудулдун пикири кескин түрдө өзгөргөн. Төрөбаев Бакыт Эргешевдин премьер-министрлигине каршы эмесмин. Бирок булар эч нерсе боло электе кызмат бийлик бөлүшпөшкөн. Азыртадан мындай кызматтар позицияларын өзгөртүп, кызматтарды бөлүшүп отурган болсо, анда ал бийлик болбойт. Биз ошондон кутулат деп атабыз. Бизге Алладан өткөн, мыйзамдан өткөн улук нерсе жок. Биз мыйзамдуулукту талап кылып атабыз. Биздин мамлекетте мыйзам орносо экен деп атабыз. Иманкуловго журналисттер шайлоодогу гонорары тууралуу сураганда, ал экөөбүздүн ортобуздагы жеке мамиле экендигин айтты. Ал эми куудулдун мындай билдирүүсүнөн соң Бабановдун шайлоо штабы биз Абдылда Иманкуловдун позициясын урматтайбыз жана биздин президенттик өнөктүктүн үгүт поездинин көңүл ачуу бөлүмүнө катышпоо чечимин тынч кабыл алдык деп билдирген. Негизги чоң өзгөрүүлөр. Мен азыр талапкерлердин арасында бирөөсүн дагы коштоп чыкпайм. Мен уялматам, кече 15.000ден ашуун адамдар чогулган 1-2 точкага барып, мага аймасы жок, кимиси жолугушуу өткөрүп. Мен ошол жерде барып кечирип койгула деп кечирим сурап келишим мүмкүн. Бардыгын кыдырганга менин мүмкүнчүлүгүм жок. Ошон үчүн, ошондой шартым болбогон үчүн, ошону кыла албаган үчүн атайын мындай пресс-конференция өткөрүп атам. 15 октябрда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтөт. 13 талапкердин катарындагы Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов жана Өнүгүү Прогресс партиясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоо алдында тандем түзгөнү 17 сентябрда маалым болду. Төрөбаев менен Бабанов Жалал-Абад шаарында шайлоочулар менен жолугушуусунда Төрөбаев трибунага чыгып, бүгүндөн тарта биздин урааныбыз Бабанов президент, Төрөбаев премьер-министр болот деп жарыялаган. Адыл Акжол уулу, Айбек Үсөн, жаңылыктар.